Саламатсыздарбы. Эфирде жаңалыктардын күндүзгү чыгарылышы, студияда Алтынбек Бедилов. ЖККнын тынчтык күчтөрүнүн алкагында Казакстанга барган кыргызстандык жоокерлер эртең мекенине кайтып келишет. Бул тууралуу Коргоо министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, аскерлер өз унаалары менен Ак жол көзөмөл өткөрүү бекетине келип, Токмоктогу аскер бөлүгүнө жөнөшөт. Эске салсак, Жамааттык коопсуздук келишим уюму 6 январда коңшу өлкөнүн президенти Касым-Жомарт Токаевдин өтүнүчү менен Казакстанга өз аскерлеринин контингентин жөнөткөн. Кыргызстандан кошуна мамлекетке Скорпион атайын багыттагы аскер түзүмүнүн 150 аскер кызматкери, 8 сооттолгон техника жана 11 аскердик техника барган. Кыргызстандан жөнөтүлгөн тынчтык орнотуучулар Алматынын 70% жылуулук жана электр энергиясы менен камсыздаган ТЭЦ-не кайтаруу милдетин алышкан. Бүгүн Казакстандан дагы 30 мекендешибиз алынып келинет. Бул тууралуу Кыргызстандын Алматы шаарындагы башкы консулу Назарали Арипов билдирди. Ал берген маалыматка караганда, кыргызстандык жарандар коңшу өлкөдөн эртең мененки саат 10-до чыгат деп пландалган. 2 күн мурда Чүй областындагы Ак жол өткөрмө бекети аркылуу 150 мекендешибиз өткөрүлүп, атайын уюштурулган автобустар менен Бишкек шаарына жеткирилген. Казакстандан келгендердин арасында улгайган адамдар, балдар жана студенттер дагы бар болчу. Азыркы тапта коңшу өлкөдө кармалып турган кыргызстандык 4 жаран Закир Юбуров, Адан Хуров, Абдурахим Жиншалло жана Ильяс Мачону бошотуу боюнча казак тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Назарали Ариповдун айтымында, Казакстандын ички иштер министрлиги аларды кое берүүгө макул болгон. Эми коңшу мамлекеттин башкы прокуратурасы уруксат бериши зарыл. Учурда 4 мекендешибиздин Алматы областындагы тергөө абагында жатканы белгилүү болду. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал курчуп баратат. Бир күн ичинде эле коронавируска чалдыккандардын саны кескин көбөйө түштү. Кечээ эле COVID-19 жаңы 465 учуру катталса, бүгүн бул көрсөткүч 742-ни түздү. Акыркы бир суткада Бишкек шаарында 632 адам вирус жугузуп алган. Эпид кырдаал Чүйдө да жакшы эмес. Аталган аймакта бир күндө эле 42 киши коронавируска чалдыккан. Ысык көлдө ооруп калгандардын саны 22-ни түзсө, Жалал-Абадда 15-ке жеткен. Республикалык штаб берген маалымат боюнча 13 январга карата COVID-19 инфекциясы дагы 3 кишинин өмүрүн алды. Бары тең Бишкектен катталган. Ошентип өлкө боюнча жалпы каза тапкандардын саны 2826-ны түздү. Бүгүнкү күнү стационарларда 580 бейтап дарыланууда. Алардын 159-у оор жана 35-и өтө оор абалда жатат. Чүйдө курал жарак жана ок дарылары сакталган жай табылды. УКМК уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнөн мыйзамсыз сакталган курал жарактарды алуу боюнча ыкчам иликтөө иш чараларын жүргүзгөн. Анын алкагында Кемин районунда белгисиз үлгүдөгү тапанча, жылмакай сайлуу мылтык, F1 кол гранатасы жана ондогон ок дарылары сакталган жер табылган. Болжолдуу маалыматтар боюнча алынган курал жарак, ок дарылар, жардыргыч заттар кылмышкерлер тарабынан өзгөчө оор кылмыштарды жасоо үчүн даярдалган. Азыркы тапта бул буюмдардын кайда келгендигин жана жашыруун жайды уюштурган адамдарды аныктоо боюнча иш чаралары жүргүзүлүп жатаптыр. Атайын кызмат ок атуучу куралдарды, ошондой эле ок дарыларды, жардыргыч заттарды жана жардыргыч түзүлүштөрдү мыйзамсыз алуу, берүү, сатуу, сактоо, ташуу же алып жүрүү кылмыш жаза жоопкерчилигине алып келерин эскертүүдө. Ошондой эле буларды өз ыктыяры менен укук коргоо органдарына тапшырган адамдар кылмыш жоопкерчилигинен бошотула турганын белгилешүүдө. Бишкек шаарындагы 1-май жана Свердлов бир мандаттуу округдарында өтө турган кайра шайлоодо депутаттыкка талапкерлигин көрсөткөндөрдүн саны 26-га жетти. Кандидаттардын өзүн өзү сунуштоосу 27 январга чейин уланат. 27 февралда болсо Ордо калаадагы 2 округда саясий өнөктүк болот. Белгилүү болгондой, 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо аталган округдарда баарына каршы пункты үчүн эң көп добуш берилген. Дал ушул 2 райондо кайра шайлоо өтөрү үчүн тилкелер уюштурулду. БШКнын маалыматына ылайык 1-май жана Свердлов округдарында жалпысынан 60 шайлоо участкасы жайгашат. Добуш берүүгө аталган райондордо каттоосу бар жарандар гана укуктуу. Алар өзү тууралуу жеке маалыматын 16 февралга чейин тактап алышы керек.
Улуттук банк валюта рыногына 70 миллион 100 миң доллар сатты. Бұл өлкөнүн башкы финансылык мекемесинин 2022 жылдагы алгачкы интервенциясы. Улуттук банк былтыркы жылы мындан көбүрөөк акча саткан. Алсак 23 ноябрда 70 миллион 300 миң доллар жана 7 декабрда 71 миллион 300 миң доллар рынокко чыккан. Былтыр Улуттук банк баш аягы 15 ирет интервенция жүргүзүп, жалпы сумма 698 миллион 950 миң долларга жеткен. Мындан тышкары Улуттук банк накталай 38 миллион доллары саткан. Кечекиге салыштырмалуу банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда долларды сатып алуу 3 тыйынга арзандап 84,72 сомду түздү. Ал эми сатуу мурдагыдай эле 84,9 сомдун чегинде. Сиздер ушул саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биз менен болуңуздар.